Жалал Абадта атасы менен уруша кеткен 27 жаштагы жигит өзүнө өзү атты. Ал оор жаракат алып ооруканада жатканын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык окуя 31 августта саат 11:00 чамасында болгон. Анда Каракөл шаарынын 1973 жылы туулган тургуну 27 жаштагы баласын эмне себептен спирт ичимдигин ичип алдың деп урушуп сыртка чыгып кеткен. Бул учурда жигит атасынын сейфинде сакталып турган ок атуучу куралды алып, эгинин асты жагын өзүнө өзү ок аткан. Анын кесепетинен жигит оор жаракат алып Каракөл шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул факты боюнча жигиттин атасы эч кимге доо арызы жоктугун билдирип, арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертизадан баш тарткан. Ысык-Көл облусунун Түп районунда 12 жаштагы кызды зордуктап жүргөн өгөй ата кармалды. Белгилүү болгондой, үстүздөгү жылдын 29 июль күнү милицияга арыз менен Түп районунун 1975 жылы туулган тургуну кайрылган. Анда жарандык никедеги жолдошу 2010 жылы туулган 6 класста окуган кызын эч кимге билгизбестен күч колдонуп зордуктап жүргөнүн билдирген. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө милиция кызматкерлери аталган кылмышка шектүү катары Түп айылынын 1962 жылы туулган тургунун үйүнөн кармап колго түшүрүшкөн. Түп райондук соттун чечими менен шектүүгө карата тергөөнүн жүрүшүндө 2 айга камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Иш боюнча бардык соттук экспертизалар дайындалып, шектүүнүн күнөөсү толугу менен далилденип, ал өзүнүн күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. 31 август күнү кылмыш иши Түп районунун сотуна жөнөтүлгөн. Бишкекте милициянын кайгул кызматкери кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кармалган инспектор опузалап талап кылууга шектелүүдө. Маалыматка караганда 7 сентябрда Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы прокуратура кызматкерлери менен биргеликте милициянын кичи лейтенантын кармашты. Инспектор Көкжар Кичи районунда жол эрежесин бузган жарандын 30 000 сомдук алтын шакегин талап кылган. Жаран шакекти берип жаткан учурда инспектор кармалган. Зордуктоого шектелип, камакка алынган актер Чыңгыз Мамаевдин соту дагы жылдырылып, 12 сентябрга белгиленди. Актердун оорулары козголуп жатканын анын жубайы Элмира Тагаева жергиликтүү басылмалардын бирине билдирген. Айтымында 5 айдан бери сот болбостон арыз жазган чет элдик аялды күтүп жатышат. Ал Германияга кетип калган. Учурда Чыңгыз Мамаевдин ден соолугу начарлап жатканын айтып, өнөкөт оорулары да бар экенин кошумчалаган. Андан бери баягы мен Чыңгызды ушунча аябап атам да, Чыңгыз же бир шумдук бир кылмышкер болбосо, мынчалык отургудай, мынчалык камап салгыдай, Чыңгыз бир коркунучтуу киши болбосо, баягы чыгармачыл адам, билесиңер, Чыңгыздын ден соолугу аябай кетип калды. Чыңгыздын ден соолугу чындыгында аябай кетип калды, ооруп атат. Өзү деле баягы кичине өнөкөт оорулары бар Чыңгыздын, ошол оорулардын баары күчөп ооруп атат. Орусиядан депортация болгон кыргызстандык активист Эмил Бекиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жеткирилип, ал жактан ага кастыкты козутууга байланыштуу айып тагылганын мекеменин басма сөз кызматы 7 сентябрда билдирди. Атайын кызмат Бекиев Facebook баракчасына кастыкты козутуучу чагымчыл мүнөздөгү маалыматтарды жарыялап жүргөн деп эсептейт. 6 сентябрда УКМК билдиргендей, Москванын Преображенский соту Бекиевди Орусиянын мыйзамдарын көп жолу бузганы жана Орусияга каршы ишмердүүлүк жүргүзгөн үчүн деп Кыргызстанга депортациялаган. 7 сентябрда Бекиев атайын кызматка жеткирилип, ага Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 330-беренесинин негизинде айып тагылган. Ошол эле күнү активист мекеменин тергөө абагына камакка алынган. Азимбек Бекназаров бийлик туура багытта иштеп жатат, бирок президенттин айланасындагылар маселе жаратышы мүмкүн деп эсептейт. Ал белгилегендей, кумтөр боюнча келишимди бузуу, курултай түзүү жана башка көптөгөн чечкиндүү чечимдер Садыр Жапаров тарабынан кабыл алынган. Бирок анын командасында жеке максаттарын көздөп байыганга аракет кылгандар бар. Бекназаров мындай адамдарга ПКАС деген жаңы лакап атты ойлоп тапкан. ПКАС деген сөздү Бекназаров профессионал, кошоматчы, алдамчы саясий сойкулары деп чечмелеп берди. Биринчи жылдыгында Садыр Нургочоевич командасы менен жакшы деди. Эң итогу саясий реформаларды бир жылдын ичинде жүргүзө алды. Шайлоолорду өткөрө алды, референдумдарды өткөрө алды. Элдин макулдугу менен, элдин тандоосу менен башкаруунун түрүн киргизе алды. Бирок акыркы 6 жылда ПКАС деген пайда болду. ПКАС. Аны билесиңерби, ПКАСтар ким? Мен аларга ПКАС деп ат койдум. Которуп берейин. Профессионал, кошоматчы, алдамчы, саясий сойкулар. ПКАС кыскача. Мына ушулар
президентimiz айланасына келді 6 айдың içinde. Бүгін алар саяси коррупцияның көміскедегі бийлікті ошолар жүргізіп атат. Баяғы былтыр 20 жылдан келген мекенчил садыр менен бийликке келген мекенчилдер жоқ. Алардын ордуна пыкасчылар ээлеп алды. 3 жыл мурун жаңы ишке берилген мектеп кыска убакытта жарактан чыгып баштаган. Бул тууралуу бүгүнкү жыйында Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Тентишев билдирди. Айтымында Ысык Ата районунун айылдарынын биринде мектепти кайрадан оңдоп түзөөдөн өткөрүү керек. Ошол эле учурда мектептин сапаты начар салынып калганын билдирди. Андан сырткары Бакыт Тентишев Ысык Ата районуна караштуу Новопокровка конушундагы жолдо тыгын ар дайым жаралып жатканын, тургундарга көйгөй жаратарын кошумчалады. Чуйское управление капитального строительства провело работу с подрядной организацией ОСО Арга Ищеним. Она обязуется устранить допущенный дефект в течение 7 дней. Хотел, чтобы вы проконтролировали этот вопрос. Там все-таки новая школа. 19 года, 3 года ей, она уже рушится. Там, я вот посмотрел, там крыша. Буквально там просто дырки закрыть ее, и она будет нормально. И просто просили еще ее дооснастить. Также обращались ко мне граждане Новопокровки. Там, получается, дорогу постоянно при въезде в город, что утром, что вечером, в обеденное время, постоянно пробки. Хотелось бы, чтобы дорогу реконструировали. Там дорога позволяет построить 4-полосную. Урматтуу телегөрүүчүлөр, биздин Борбордук телеканалды социалдык тармактардан YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрүп, өлкөдө болуп жаткан жаңылыктарды окусаңыздар болот. Сөзсүз түрдө катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламаттаңыздар.